Саламатсыздарбы, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтсү. Аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Кыш мезгилинин башталышы менен эле электр энергиясына болгон керектөө өсөт. Айрыкча былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы бир кыйла өскөнүн жакынкы аралыкта эле Улуттук энерго холдинг ишканасы билдирген. Ал эми Ысык көл электр тармагында абал кандай? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул багытта маек жүрмөкчү. Студиянын коногу менен тааныштырып кетейин. Ысык көл электр тармактарынын башкы инженеринин орун басары Тобокелов Айбек Тобокелович. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Айбек мырза, быйылкы кыштын башталышы менен өлкөдө электр энергиясына болгон керектөөлөр айрыкча кечки убактарда өсүп жатканы айтылып жатат. Ал эми ушул Ысык көл областта абал кандай? Былтыркы жыл менен быйылкы жылды салыштырып кетсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Чында туура айтасыздар, себептенде кыш башталары менен бизде энергосистемада нагрузка көбөйөт. Ошого байланыштуу айрым оборудованияларыбыздагы иштен чыккан учурлар болуп атат. Аны учурунда тез абалда, ыкчам абалда ордуна келтирип, калыбына келтирип иштери жүрүп атат. Электр энергиясын пайдалануу боюнча былтыркы жыл менен салыштырып келсек, быйыл 11 айда жалпы 40 миллионго, дээрлик 40 миллионго былтыркы жылга салыштырмалуу аз пайдаландык Ысык көл областы боюнча. Декабрь айы боюнча алып келсек, азыр берилген лимиттен 14 күнгө алсак, 4 миллион 276 миллион киловатт саат суткасына берилген болсо, биз азыр 4 миллион 589 алып, 3 миллион 313 миң киловатт саатка ашыкча пайдаланабыз бир суткада. Болбосо 14 күнгө алсак, 76 миллион 961 миллион киловатт саат план берилген болсо бизге, биз 82 миллион 617 миллион пайдаланып, 5 миллион 655 миң киловатт саат ашыкча пайдаландык берилген чектөөдөн. Бул 7,3%га көбүрөөк алып атканыбызды билдирет. Мунун кесепетин эмне деп айтсак болот? Бардык элдер эле азыр айрыкча тоолуу шартта жашаган бизде аймактарыбыз бар. Бул Тоң району, Ак Суу району, Жети Өгүз, Түп, Балыкчыда бир аз, бул Кара Кол шаарында бир аз ошо тоолуу райондорго кирген аймактарыбыз бар да. Аларда тариф 77 тыйын болгондугуна байланыштуу азыр көмүр отун даярдоодон мындай баш тартышып, ошол жактарыбызда кичине электр энергиясы менен көбүрөөк пайдаланып аткан учурларыбыз көп кездешип атат. Ошого карабастан биз тараптан көптөгөн рейдтик иштер жүрүп атат. Ар бир инспекторлорубуз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат үнөмдүү пайдалануу боюнча. Мындан сырткары ар бир дүмүрчөктөрдөн счет извещения жана квитанциянын аркаларына да жазып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Үнөмдүү пайдалануу боюнча көмүр отун алуу, ошо электр энергиясына мындай көп күч келтирбей пайдалануу боюнча. Эсиңиздерде болсо керек, 2008-2007 жылдары мындай верен отключенияларыбыз болуп, мындай өчкөн болчу. Азыр биздин министрлигибиз ошол экиндей акыбалга алып барбаш үчүн эртең мененки кечки максимумдарда электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча иш-чараларды, роликтерди тартып, ошо элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ошол эле аз болгондугуна байланыштуу бул суткалык лимитибизден ашып, 14 күндүк лимитибиз да көп болуп кеткен учурлар ошол себептен болуш керек деп ойлойм да. Адамдарыбызга көмүрдүн баасы биз биякта азыр 7-8 миң сомго чыккандыгына байланыштуу, ага караганда электр энергиясын пайдалануу жеңил, арзаныраак болуп аткандыгына байланыштуу ошол экиндей себептер да болуп атат да. Жалпы бизде азыр 64 рейдтик иштеринен 64 БТВ абоненттерди кыдырып, 137.450 киловатт саат мощностьте өчүрүлдү. Ошондой эле не БТВ абоненттерибиз, мекеме ишканалардыкынан дагы 125 иш жүргөн болчу. Андан дагы 13.811 киловатт саат мощностьтары өчүрүп пломбу басылды да. Жалпы Ысык көл боюнча 189 кардардын 13.949 киловатт саатка ушундай жанакындай электроприборлоруна, от казандарына пломба басылып
өчүрүлдү. Ошого карабастан ошондой лимиттерибизден чектөөлөрдөн ашык ашып пайдалануу кетип атабыз. ага карабастан болуп атат. Анан көл кылаасында ушул электр жабдыктарынын абалы кандай дегеним мына ушул керектүү электр энергиясына болгон керектүү ашыкча пайдаланып жатабыз, анын өсүп жатат дегенибиз менен ошол учурда электр көмөктөрүнө жабдыктарына күч келбей элеби? Туура андай дагы учурларыбыз бар. Бизде көмөк чордондорун кышка даярдыгыбыз боюнча иштерибиз жайлата көптөгөн иштерибиз жүрдү. Ал боюнча дагы мисалы быйыл көл боюнча 10 киловольт трансформаторунан 17 дана трансформатор кошумча орнотулду. Мындан сырткары 28 трансформатордун көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулады. Аз мощностьтагы көмөк чордондорун чоңураак кубаттагы көмөк чордондоруна алмаштырдык 28-ди. Ошондо көмөк чордондорун жаңыртуу канча пайызды түзүп атат жалпы жонунан? Жалпы бизде азыр көл боюнча алсак 30% жаңырды, 70% бул эски жабдыктар. Эски эле жабдыктарды оңдоп түзөө иштери боюнча эле иш алып барып атабыз. Бирок ал оңдоп түзөө иштери деле буюрса жакшы сапатта жасалып атат. Булар дагы бир топ жылга ишин аткарып берет. Кыш мезгилинин башталышы менен мына ушул электр энергиясынын керектөө өсүшү менен ушул жапырт өчүрүү деген маселе жаралбай элеби көл кылаасында? Жок, андай жапырт өчүрүү маселеси жаралбайт жана болбойт. Себеп дегенде азыр ар бир жараныбыз, ар бир Кыргызстандын эли ушу пайдалануучулары электр энергиясын үнөмдүү пайдаланып эле эртең мененки жана кечки максимумдарда электр энергиясын үнөмдүү пайдаланып, үнөмдүү дегенибиз эле ошондо электроприборлорун үнөмдүү пайдаланып, мисалы от казандарын өчүрүп, же болбосо кереги жок аристон башка приборлорун өчүрүп коюп, керектүүлөрүн сайып эле колдоно турган болсок, буюрса кыштан эч кандай жапырт өчүрүсүз эле чыгып кетебиз. Андан тышкары мына быйылкы жылы биз белгилеп кетишибиз керек, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери жүргөн. Бул ушул жылдын аягына дейин Каракол шаарына 25 миңге жакын абонент акылдуу эсептегичтер менен камсыздалмакчы болчу. Бул толук кандуу ишке аштыбы бүгүнкү күндө? Каракол шаары акылдуу эсептегичтерди пайдаланып жатабы? Ооба, туура айтасыздар. Бул боюнча жалпы 28.839 акылдуу эсептегичин коюу планы каралган болчу. Мунун үчүн азыр биз 13.505 однофазный, бир фазалуу электр эсептегичтерин бүгүнкү күнгө 5321 3 фазалуу электр эсептегичтерди алмаштырып бүттүк. Мунун баардыгы тең аз толук кандуу иш алып барып атышат. Жана мунун көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрү да бар экен бул эсептегичтердин. Мисалы азыр эртең мененки кечки максимумдарда дагы ошо акылдуу эсептегичтерден мисалы саат 6-дан 9-га чейин 5 киловаттка чейин бир фазалуу электр эсептегичтердин кубаттуулугу түшүрүлүп атат өчпөстөн. 3 фазалардыкы 6 киловаттка түшүрүлүп атат эртең мененки кечкү. 9-дан кийин кадимкидей режимдеги эле однофазныйларыбыз 8 киловатт менен 3 фазалуу электр эсептегич 10 киловатт менен иш алып барып атышат. Мындан сырткары демек ал акылдуу эсептегичтердин баягы тарифтик чектөөлөрү да коюлган экен да. Ошол жактары да каралган. Мына мисалы азыр ошо жалпы 18.831 электр эсептегич коюлду. Ошол абоненттердин 65% болуп атат бул пландалгандан. Буюрса бул январь-февраль менен ушу толук кандуу аягына чейин бул программабызды ишке ашырат деген ойдобуз. Ошондо бүгүнкү күндөгү ушул электр энергиясын үнөмдүү жана туура пайдаланууга бул акылдуу эсептегичтердин өзүнүн таасири тийген экен да. Четине тийгизип атат. Бул аябай сонун экен. Ошол эле учурда бүгүнкү учурда Каракол шаарында айрым жарандарыбыз ушул акылдуу эсептегичтер өчүп калып атат деген даттанууларын билдирүүдө. Эмне себептен өчүп калып жатат? Бул жанагы тарифтик чектөөлөрдүн айынан Бул чектөө коюлган учурда мисалы эртең мененки саат 6-дан ошону бир биздин телегөрүүчүлөргө түшүнүктүү кылып кененирээк маалымат берсеңиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул акылдуу эсептегичти пайдаланып аткандарга мисалы эртең мененки жана кечки максимум деген чектөөлөрүбүз бар, убактыларыбыз. Мында электр энергиясы полностью өчүп калбайт. 6-дан 9-га чейин эртең мененкиси, кечкисин
кечки 18:00-дан 21:00-га чейин биздин электр энергиясын пайдалануу эрежесинин 79 беренесине ылайык кыш мезгилинде 6 сааттан ушундай ограничение чектөө киргизилет. Часы максималдык нагрузок деп. Ошол учурларда мисалы однофазный, бир фазалуу электр эсептегичтер 5 киловатт чектөө коюлуп атат. Ошо 5 киловатт коюлуп аткан учурда мисалы Аристон кереги жок учурда Аристонду сууруп коюп туруп, чай кайнатуу плиткабызды кошуп алсак болот, же тефальды койсок болот. 5 киловаттан ашып кетпесе электр энергиясы өчпөйт эч кандай. 5 киловаттан ашып кеткен учурда өчүп атат. Анан үйдөн качан биз обогревательди же болбосо Аристонду өчүргөндө 2 секундтан кийин автоматически өзү күйөт. Мурунку койгондордукун атайын кнопкасы бар. Ошол эки кнопканы 2-3 секунд кармай турса эле басып счетчикте, ошондо кайра күйөт, жандандырылат. 3 фазалуу эсептегичтер боюнча мисалы азыр 6 киловатт деп ар 1 киловаттка 2 киловаттан чектөө коюлган болчу, ошо час утренних вечерних максимумов. Ал деле ошол эки 6 киловаттан ашпай турган болсо, кубаттуулугубуз үйдө пайдаланып турган эч кандай өчүрлөр болбойт. Өчүп кала турган болсо, ошо ачыкча, ошо кереги жок пайдаланбай турган лампочкабыз болот, утюг, холодильник, эми холодильник кирметпейт, Аристон. Ошолорду өчүрө турсак эле автоматически кайра эле 2-3 секундтан кийин эле өзү кайра жандандырылып берилет электр энергиясы. Мындай акылдуу эсептегичтер менен Каракол шаары толук кандуу кайсы жылдар камсыздалып бүтүп калышы мүмкүн? Буюрса келерки жылы бул жай айларына чейин толук кандуу бүтүп калабыз. Андан соң аймактарда да уланабы бул иштер? Аймактарда да буюрса уланат. Эмдики жылга буюрса планга кирсе эле калган аймактарга коюп баштайбыз. Быйыл ЭБР программасы менен ошо бизден Чолпон Ата, Каракол шаарлары кирген болчу. Мындан сырткары да бир биздин Балык шаарыбыз бар. Шаарлардан андан сырткары 4 аймагыбыз. Буюрса эмдики жылдардан ошолорду карап көрүп план келип кала турган болсо, четинен акырдан коюлуп баштайт. Ушул акылдуу эсептегичтерге улай эле Каракол шаарында электр зымдарын жаңы типтеги SIP кабелдерин алмаштырууда жүрдү эле. Бул адистердин айтымында бул SIP кабелдер ушул авариялык өчүрүүлүгү өзүнүн туруктуулугу менен жакшы туруштук берет деп айтышты эле. Анан бүгүнкү күндө канча чакырымга ушул электр зымдары коюлду, дагы кандай иштер жүрмөкчү? Ооба, туура айтасыз. Бул SIP 2, анан SIP 3 деп коет маркасы менен. Бул SIP 2 дегенибиз бул линия 04. Азыркы биз пайдаланып аткан электр энергиясын пайдалануу үйгө келип аткан аба чубалгыларын ошо SIP 2 менен алмаштырып атабыз. Мында чында эле бир аз жоготуу азаят. Үйдөгү приборлор шамал, жаан-чачында же болбосо бак кулап авариялык учурларда электроприборлор күйүп кеткен учурлар болгон болчу. Ошого электроприборлор күйүп кетишинен сактайт SIP 2. Буюрса эмдики жылдары SIP 3-тү киргизсек, бул 10 киловольтко коюлчу материалыбыз. Бул 10 киловольттогу авариялык өчүрлөр токтолушу мүмкүн. Толук токтолот. Но быйылкы жылга деле салыштырмалуу болсак, көл боюнча 150 авариялык өчүрүүгө азыраак болду да, былтыркы жыл менен салыштырмалуу. Былтыр 531 болсо, азыр демек өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Азыр ар бир районубузда Ошондо баш аягы бул жылы канча SIP кабелдери чоюлду, канча чакырымга? Азыр баш аягы 50 километрдей SIP 2 аба чубалгысы чоюлду. Бул бир гана Каракол шаарында? Жок, Каракол, Чолпон Ата эки шаарда бириккенде. Андан тышкары эми биз карыздарга кайрылып кетсек, деги эле электр энергиясына болгон биздин жарандардын карызы канчаны түзүп жатат? Ошол эле учурда юридикалык жактарга жана мекеме ишканаларда болгон карыздар? Карыздарыбыз биздики жалпы ысык көл ПЭС боюнча алып келсек, 1-декабрга 35 миллион 53 миллион 91 миң 840 миң сомду түзгөн болчу. Мындай тактап айтканда, республикалык бюджетте 8 миллион 284 миң сом, местный бюджет, жергиликтүү бюджеттики 17 миллион 287 миң 380 сом. Анан Кыргыз-Жылкомсоюз, бул бизде Балыкчы, Чолпон Ата, Каракол шаарында теплоснабжениянын мекемелери. Булардыкы 27 миллион 520 миң 360 сом. Местный бюджет бул
ноябрь айында төлөй албай калып, декабрдын башында төлөгөндүгүнө байланыштуу бизде азыр 35.804.460 сом дебитордук карыз бар. Жалпы алып келгенде. Бүгүнкү күндө ушул карыздарга болгон чаралар кандай колдонуп жатат, кандай чараларды көрүп жатасыздар? Чаралар боюнча биз 11 ай боюнча ушу дебитордук карыз боюнча 17.988 абонентти өчүрдүк 6 миллион сомго. Мунун ичинен населенияныкы 16.508 абонентти 2 миллион 900 миң сомго өчүрүлдү. Кайра 1.485 небытов абоненттерди, то есть мекеме ишканалар, бул жерде бюджеттик мекемелерибиз да бар, республикалык, местный бюджет, коммерческий структурадагы мекеме ишканаларыбыздын баардыгы биригип 1.485 абонент өчүрүлгөн 3 миллион 100 миң сомго. Анан ушул электр энергиясын туура жана үнөмдүү пайдалануу боюнча дагы биздин телекөрүүчүлөргө кандай кайрылуу жолдойт элеңиз? Сизге бир эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Жалпы эркин микрофон болуп аткандай мындай жалпы биздин энергетика системасында иштеп аткан жалпы энергетиктерди бул келе жаткан 22 декабрь кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден биздин директорлордун атынан жана өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Иштеген иштериңиздерде ийгилик болсун, бөөдө ырысынан сырткары болуп эле аманчылыкта, эсенчиликте элибизге жарыкчылыкта тартуулай берелик. Мындан сырткары жалпы Кыргызстан элине келе жаткан жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Келе жаткан жылыбыз жакшылардан болсун, жакшылыктын жылы болсун. Оор сырткоодон алыс болуп, элибиз аман, эл ичинде биз аман дегендей бардык жакшылыктарды каалап кетмекчимин. Ошондой эле ошого турлай эле электр энергиясын үнөмдөө боюнча өзүңүздөргө маалым болгондой башта айтып да кеттим. Суткасына 350-313 миң киловатт саатка чейин ашыкча пайдаланып келе жатабыз. Бул күндүн ысыгына карабастан. Күндүзгүсү плюсовой погода болуп атат, түнкүсү эртеле кеч суук болгондугуна карабастан. Бирок ошого карабастан бизде суткасына 350 миңге чейин перебор лимиттен чектөөдөн ашыкча алып атабыз. Болбосо 14 күнгө 4 миллион, 5 миллиондон ашык алып кеттик. Урматтуу кырдырлар, ошо электр энергиясын үнөмдүү пайдаланып, эртең мененки кечки максимумдарда ашыкча пайдаланып аткан шам чырактарыңарды, ашыкча пайдаланып аткан от казандыгыңыздарды өчүрүп, үнөмдүү пайдаланып, мүмкүн болсо көмүргө өтүүңүздөрдү суранып кетет элем. 24 саат суткасына үзгүлтүксүз электр энергиясын алуу максатында. Биз өз тарабыбыздан кепилдик беребиз, үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү боюнча. Но техника деген техника, бирок нагрузка келип, техникабыз, ошол эле трансформаторубуз, жолу ошол эле линиябызга нагрузка келе турган болсо, үзүлүүлөр болсо, анда бир аз үзгүлтүккө учурап калышыбыз мүмкүн. Ошол үзгүлтүккө учураган учурда туура түшүнүп, туура кабыл алсаңыздар, себептегенде биздин балдарыбыз 24 саат суткасына иш алып барып атышат. Сиздерди, биздерди ошо үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында кыш болобу, суук болобу, жаанбы, карбы, боронбу, ошого карабастан биз өзүбүз ошо эмгекти аркалап келаткандан кийин сиздерге үзгүлтүксүз электр энергиясын берүү максатын биринчи орунга койгонбуз. Ошол себептерден биз сиздерге үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүнү улай бермекчибиз. Но ошо сиздерден бир эле гана өтүнүч, үнөмдүү пайдаланып, мүмкүн болсо ошо от казандарыңар болсо, ошол эле көмүр менен жагууга, отун алууга жана эртең мененки кечки максимумдарда үнөмдүү пайдаланууга чакырып кетет элем. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүз дагы соңуна келип жетти. Ар дайым ар бириңиздердин үйүңүздөр жылуу жана жарык болсун демекчимин. Аман болуңуздар.